деген атымды элге таанытуу оңой болгон жок депчи. Чындыгында эле Лутфила деген атты элге таанытыш үчүн канча убакыт кетти? Ошол жылдары мен келип ошо Лутфила деп айтыштан уялып анан өзүмө Тилек деген ат коюп алганмын. Мен Өзүңүзгө эле? өзүмө. Ким болчубуз анан телевизордо койгонубузда музыка каналынан туфелиң тык тык деп ырдаган ырыңызчы? Бизде деле мисалы үчүн ал ушунчу ошентип эле машина минип алат деген сөз бар эмеспи туурабы? Ата болуу кандай багыт берди жашооңузга? Мына iPhone 16 Pro Max'ты мен эки балам подарка кылышты. Аны деп жатам, беркирсилер кандай болчу десем, алар чаккан деле жок, билинбей калган. О деп актарча эткем деп алып кетти. Күчтүү болуп калды. Өтө жакшы. Салам достор, кандайсыздар? Бул Багыт подкасты. Адаттагыдай ар тармактуу багыттарды кеп кылабыз. Бүгүн подкаст өзгөчө болмокчу, анткени өзгөчө конок менен өзгөчө подкаст кылабыз. Бүгүнкү подкасттын коногу ырчы, продюсер, көптөгөн жаштарды элге тааныткан, көп кырдуу мырза Лутфила Бусурманкулова. Агай, саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Агай, баштап атканда эле подкастты атыңыз өзгөчө да? Анан ушул атты сизге ким койду жана кандай маанин түшүндүрөт? Биринчиден баардыгыңыздарга салам айталы. Бул атты ушу Куран китептен койгон экен. 3 ат чыккан экен. Лутфила, анан Пириназар, Мухаммед деп. Анан ошо үчөөнүн ичинен Лутфила дегенди тандап алышыптыр чоң энем. Ошо Эшен ата деп койко, Эшен атанын балдары болгон экен. Ушу молдолук, баягы дин адамдары болгон экен да. Ошондой болсун деп койгон экен. Анан ата-энем да айтып калат ошо, сен күчтүү каары кылабыз, молдо кылабыз дейт элек депчи. Тескерисинче болуп калды. Ушундай. Анан буга чейин берген маектериңизди карап чыктым. Көптөгөн телеканалдарга маек бергенсиз. Анан анда сиз айткан экенсиз да, Лутфила деген атымды элге таанытуу оңой болгон жок депчи. Чындыгында эле Лутфила деген атты элге таанытыш үчүн канча убакыт кетти? Чындыгында аябай эле мен 2000-жылдары чыгармачылыкка аралашып баштадым. 2000-жылдары концерттин администраторлору болуп, ошо легендарлуу Кыз Бурак тобунун ал учурда Клара Алибекова аябай хит болчу, бирок Кыз Бурак тобунда иштечү да, Кыз Бурак тобунда. Анан Клара Алибекова анан Кыз Бурак тобу деп концерт болчу. Ошо концерттерди уюштурат элем, аппаратын коёт элек, ошентип анан ошол жылдары мен келип ошо Лутфила деп айтыштан уялып анан өзүмө Тилек деген ат коюп алганмын элем. Өзүңүзгө эле? Өзүмө. Кээде Тилек десе карабай коюм да мен. Ошо сыяктуу. Ошондой бир окуялар болгон. Анан кийин мен Тилек эмес белем деп анан карап чуркап келип иштерди бүтүрчүбүз. Анан бир күн ойлонуп калдым, анан эми атайын азан чакырып койгон атымды эмнеге өзгөртүп атам деп анан ошондон Лутфила деп чыгып баштадым. 2004-жылы окууга тапшырганбыз да. Анан ошондо Талант 2004 деген телефестиваль болуп калды. Анан ал жерде ошо Темир Назаров, Айпери, толтурарчылар ат салышканбыз. Анан ошол жерде дагы алып баруучу адашып кеткен да, Лутфила деп айта албай. Анан дагы ойлонгом, алмаштырып салсам окшойт. Анан кайра жок, эми кете берсин деп анан ошо менен Лутфила болуп калды. Бирок Айбек Карымов концерт коюп келип туруп айткан, атың татаал экен, өзгөрт. Мынтип чыксаң кетпей каласың деген. Анан хорошо деп ойлонуп жүрүп анан кайра жок. Ушул ат бойдон эле чыга берейин деп анан ошентип Лутфила болуп чыктым. Анан өзү күлүп калат, Айбек бек азыр жолугуп, сен ушу татаал атыңды таанытып алдың. Элге таанытып койдуң деп. Эгерде Лутфила деген ат азыр Лутфила деген аты болбогондо, сиз Тилек деп чыкмак белеңиз ошондо. Же дагы кандай аттарды? Жок, мен ошо Тилек деген ат негедир жакчу, мындай тилегиме жеттим, максатыма жеттим деген. Ошол максатта койгонсуз өзүңүзгө? Ошон үчүн мен окууга тапшырдым, мен ырчы болуп баратам, тилегим орундалып атат деп анан Тилек коюп алган элем өзүм. Бирде Сооронбай Жусуевдин үйүнө интервьюга барып калдык, аякта дагы ошондой жаңылыштык болгон да. Анан кийин жөнөп атсам номеримди жазып алайын деп калды агай. Макул деп номеримди бердим, анан ким деп сактайм деди. Лутфила дедим. Ким дейсиң деп Лутфила деп.
4 жолу айттым, 5 жолу айттым, укпай койду дагы. Анан тилек десем, тилек, болду деп туруп сактап койду. Анан бир жумадан кийин бирөө чалат, алсам: "Ассалам алейкум балам, кандайсың? Тилек балам сенсиң?" десе, "Адашып калдыңыз" деп өчүрүп коем. Дагы чалат: "Тилек балам сенсиң?" Анан дагы өчүрүп коем. Бул киши эмне уккан? Бир чал чалып атат мага, ушинтип деп коем. Көрсө ошо Өзүңүз тилек деп айткансыз да? Өзүбүз таанышканыбызда ошо Соромой Жусуевке ошентип айткан экен элем. Анан ошо киши чалган экен. Көрсө ошо ар бир эмеде кээде жаңылыштык болуп калат ушундай. Ат көп баягы кесип тандоодо, анан үй бүлөнү тандоодо, анан ат тандоодо дейт экен го, ошо Чоң маани берет десеңиз, берет экен. Анан атты көтөрүп жүрүү дагы кыйын экен. Ар кимдерде баягы кээ бирөөлөр атайын канча карап атын да өзгөрткөн учурларды угуп калабыз го. Ошол сыяктуу меники болгону, мен андай нерсе болгон жок, просто менде ошол эме болуп калды. Атымда бир аз чоң адамдарга айтканда мындай көптөр уккан эмес да андай атты, Лутфулла дегенди. Ошо бир аз кыйналып атышты да. Бирок эми азыр жакшы. Азыр баардык эл тааныйт сизди. Туура айтышат азыр, Лутфулла деп эле туура сүйлөшөт. Ата жакшы. Анан бүгүн биз подкастта чыгармачылыгыңыз жөнүндө, жеке жашооңуз жөнүндө, негизи баардык багыттар тууралуу кеп калабыз. Анан алгач эле ушул чыгармачылык жолуңузду эске түшүрбөйлү агай. Сиз мына иштеп чыгармачылык жолуңузда мына 25 жыл болуп атат экен да, карап көрсөңүзчү. Анан ошол кездеги учурларга кайталы. Сизди сахнага болгон алгачкы кадамыңыз кандай болду? Менин эң алгачкы кадамым ушул 2004-жылы болгон. 2004-жылы биринчи жолу сахнага чыккам. Адашпасам, Чоң алай деген ырыңыз менен чыккан экенсиз. Чоң алай деген ыр. Жок, биринчи Аллах деген ырым чыккан, анан кийин Чоң алайды чыгардык. Ал учурда ошо бир аз окууга келгенде, эми окууну биз баягындай окуйт десе да окуйт экен деп келип алганбыз, кыйынчылыктар болгондон анан ушуну кыйналып, анан Алладан жардам сурап Аллах деген ыр чыгарганбыз. Анан ошо жакшы популярдуу болуп кеткен да. Анан ал ыр болсо, ал учурда дисктерде болчу. Эмил Балтагулов деп тарап кеткен. Эмнегедир мен таң калам, ушул күнгө чейин башым жетпейт да, эмне үчүн Эмил Балтагулов деп тарап кеткен экен деп эмете берем да. Же Эмил Балтагуловго үнүбүздүн тембри окшошпу, айтор билбейм да, ошондой болуп кеткен. Анан Аллах деген ырым ошол аябай мындай ийгилик жараткан ыр болду. Мен биринчи эле ырым ошо болду, бирок ал мындай таанылган, анда сизде байкалбай калып туратыңыз, эми хит болду ыр, бирок ырдын аткаруучусу башка болуп тарап кеткен да немелерге. Кийин карап көргөн жоксузбу? Анан клип тартып, анан эметкенден кийин анан чоң жанагындай мааракелерге, ооз ачуучу жерлерге атайын акча менен чакырып калышты. Мен биринчи жолу акча менен барып ушинтип алгач ирет баягы бизнестин, шоу бизнестин даамын таткам да ошо эме менен, Аллах деген чыгарма менен. Анан дагы бул биринчи жолу эл алдында чыкканда эмне сездиңиз? Ал баягы бир жерден корксоң дагы мындай титирип кетесиң го, ошол сыяктуу нерсе бар болчу. Анан дагы бир сүрдөө сезимдер бар болчу, ошолордун күчөйтүлүп толкунданып анан эл кол чапса кадимгидей энергия аласың да. Ушундай болчу. Анан эл деген мындай каалаган эле ырчысына кол чаба берет экен деп ойлочумун да. Баардыгына эле чаба берет деп, жана көрсө андай эмес экен. Мен ошондо байкагам, мен чыгып ырдап, Аллах деп ырдап анан бүткөндөн кийин башымды эңкейтип мынтип туруп турсам, чаба бериши кирип кетип атсам, чаба берет эле, анан кайра келип аңдып турат элем, берки ырчыларга кандай кол чабат экен десем, аларга чапкан деле жок, билинбей калам деген. Деп авторитеткемди алып кетип калчу. Күчтүү болуп калды, Өтө жакшы. Чыгармачылыкта сөзсүз түрдө бир адам сага устат болупчу, дем күч берип, багыт берет да. Сизге ким багыт берип, дем күч берип жатты? Мен эң алгач эле айтып өттүм го, ошо легендарлуу Кыз Бырак тобундагы Гүлшара эженин кол алына келгенбиз. Ошол сиздин продюсериңиз болду, адашпасак? Жок, продюсер эмес, ал устат болду да. Продюсер болгондо ал мени чыгармачылыгымды колдоп эметмек да. Тескерисинче эже мага чыгармачылыктагы балдарды тарбиялоодогу методдорду үйрөттү да. Афиша илгенден баштап баардыгын, концерт уюштурган методдордун баардыгын ошол кишинен үйрөнгөм. Анан Ибрагим Жунусов, мен жалаң эле карап көрсөм, устаттарым баардыгы эл артисттер экен. Анан Ибрагим Жунусов ошо Ош мамлекеттик университетинде декан болуп турган. Ошол кишинен дагы көп тарбияларды алдык. Андан кийин бул жака Бишкекке келгенден кийин
ушул улуттук телеканалда Ырыс Окенова деген кинорежиссер азыркы учурда ошол эжекемдин көп тележаатындагы багыттагы көп нерселерди үйрөндүм. Анан устатка баймын да, Молдосейит Мамбетакунов агай мага көп жакшы нерселерди үйрөтүп, мындай жашоого болгон көз карашты ошо тили тармактан ошол адамдар сизди тарбиялап чыгарды. Эми сиздин ырларыңызга, чыгармачылыгыңызга дагы сөз айтайын. Чыгармачылыгыңызга да келели. Сиздин канча ырыңыз бар? Мен башында эсептегенде ошо бир 30га жакын болчу. Мындан эме болгондо. Анан азыркы учурда дагы сатып алган ырларым бар, өзүм жазган ырлар бар. Жалпылап эсептегенде канча экен? Жалпылап эсептегенде ошо бир 40-тын тегерегинде болуп калды да. Өзүм деле 40 жашка толуп атам. 40 ырыңыз бар, 40 ырыбыз бар. Жакшы. Ыр жазууда эмне сизди шыктандырат? Мен эмнегедир жүрөгүм бир мындай эмеге алып учуп турат да. Бир кокус эле мындай кетип баратсам эргүү келет. Эргүү келгенде мисалы үчүн 86-85 деген ырды жазганмын. Ошол эле эргүү келгенде жанагы тамашалуу ыр бар го, Шүмшүк деген, аны жазганмын. Аныңызга дагы токтолобуз кенен. Айтор ушундай мындай бир эргүү келгенде мындай эме болот. Анан мен негизи мындай кайгылуу ырларды ырдап көрдүм. Ал мага отурбайт экен мындай туруп алып. Сиз энергияңызды чачып турган адамсыз да, Мен секирип бийлеп ошол көнүп калыптым да, анан кыйналып кетем кадимгидей. Адамдар сиздин көрөрмандарыңыз, сиздин күйөрмандарыңыз деле сизди баягы энергияга бай Лутфиланы элестетип, ошол жаатында көп чыгармаларды аткаргандыктан дагы балким сиз ошого көнүп калган чыгарсыз. Балким ошондой, бирок мен чындап кайгылуу ырларды ырдап көрдүм да баягы бир учурда жашооң ошондой болуп кетет экен. Чындап баягы өтө мындай жүрөктөн ырдайбыз деп эле кээде ошондой ырларга басым жасап алган учурум болду. Мен анан карасам чындап жашоомдо ошондой кыйынчылыктар пайда боло баштады. Жөн жерден эле бир жерлөргө алданып калган учурлар болуп, алар дагы жашоого көп эме берет экен да. Анткени ал кайталанат экен да, мисалы үчүн. Арман, арман, арман десең, арман бул арман жок эле жүрөт. Арман берип коюн да анан Кудай арман жөнөтөт экен да. Кайталап аткан болсоңчу. Ошон үчүн ошондой ырлардан качып калдым да. Сиз үчүн өзүнчө психолог болуп алгам. Агай психолог дагы тааныштырбай калтырмын. Сиз үчүн кайсы чыгарманы жаратуу эң мындай оор болду? Чыгармаларыңыздын арасынан. Мен ушул эме 86-85 деген ырымды жаратып атканда кыйынчылык болду да, себеби 85-жылкы досторум бар, 86-лар менен биз чогуу окуп калдык да бардыгыбыз. 85-86-лар. 85 деп жазып көрдүм да, анан жазып көрсөм наркы 86-лар WhatsApp'тан жазды да. Биз эмне кошпойсуң деп. Биз эмне кошкон эмессиң аякпак. Анан кайра 86 деген текст кайра бар аранжировка менен отуруп, кайра ырды иштеп, анан ошентип анан 3 айдай жүрдүк да ошо ырды чыгарыш үчүн. Анан бирок ошо өмүр узун болгон үчүнбү 2022-23 популярный болуп кетти аларчы. Анан өзүнө өзү актап дегендей. Өтө жакшы. Анан дагы ырларыңыздын арасынан угармандардын өзүнө бурдуруп алган ырыңыз бар. Өзүңүз айтып өткөндөй эле Шүмшүк деген чыгармаңыз. Мен дагы биз эми кичинекей болчубуз, анан телевизорду койгонубузда музыка каналынан туфелиң тык-тык деп ырдаган ырыңызчы. Ырыңыздан мен таанып калганмын, чын айтайын. Ошол Шүмшүк деген ыр бул кандайча жаралган? Бул бир тойго заказ болгон. Бир кадам жайда мен бир аябай миллионер деп айтайын деп эле. Айта бериңиз. Миллионер бир агабыз бар. Ошо кадам жай Баткен тараптан да. Ошол киши мен мындайча айтканда, мен ар дайымкы күйөрман үй бүлөсү менен мен чыгармачылыгымды сыйлайт да. Анан аларга мындай акча деле маселе эмес. Анан өзү айтат, могырдырда, мондой ыр керек бизге. Той күнү могырдырдап бер деп кээде өздөрү заказ берет эле, ошол ырларды айтат элем. Анан ошондо өзү айтып калды ошол бекем эме шаңдуураак ыр менен келбейсиңби депчи. Анан биринчисинде баласын үйлөгөн, анан кийин кыз узатууда ошо ырды ырдадым да. Анан андай батырдаган ырды мен өзүм деле биринчи жолу ырдап атам да. Анан барып ырдадым. Ырдасам элдер түмөлөп тегеренип бийледи.
өзүм ырдап атып араң жетишип аттым немеге. Анан эртеси ошко келип бир заказ чыккан, ырда өткөзөйүн деп атсам эле ал ырыңыз бар дейт. Аны кантип келип калды десем, WhatsApp группадан тарап хит болуп атпайсызбы? Койчу деп мен ошол күнү бүгүн ырдадым, эртеси хит болуп кетти да. Эртеси хит болуп кетти. Анан ошону менен мен негизи Бишкектен баргам. Бир айча Ошто жүрдүм. Ош, Жалал Абад, Баткен ошо ыры менен жүрдүм да. Анан бул ыр ушундай мындай ак жолтой болду. Ак жолтой. Анан бул ырыңыздын мазмунунда кандай идея камтылган негизи? Эми бул мазмуну мындай, мисалы үчүн бизде деле мисалы үчүн ал шүмшүк ал ошентип эле машина минип алат деген сөз бар эмеспи, туурабы? Ал шүмшүк килтеген үйлөрдү сала албады депчи. Шүмшүк деген деле булар баягы эки тарапты караш керек да. Жаман нерсени шүмшүк десе эле көп эле ал шүмшүк десе эле ой шүмшүк деп эле ушинтип ойлоп калышы мүмкүн да. Биз жок, андай эмес, эки тарабын тең караш керек да. Мисалы үчүн ошол эле шүмшүк деп аталып атканда аны жакшы адамдарга деле колдонот. Кээ бирде мындай ал шүмшүк экен деп ушинтип жаман адамдарга деле колдонуп коет. Кээ бир адамдарга мисалы үчүн ошо анан ойлонуп көрдүм дагы, мен андай хит болорун билгенимде мен башкалат коймокмун, бирок балким ошол шүмшүк деген жерине элдер көңүл буруп атып ошо хит болуп кетти. Ошол мен дагы ойлойм. Ушул ырыңыздын өзү аталышы адамдардын аябай бурдууда окшойт дейм да. Ошондуктан дагы бул чыгармаңыз ак жолтой болду. Өтө жакшы. Эми жеке жашоого кайрылсак, жеке жашооңузда деле социалдык жерлерде кеңири айтылып келет да. Анан кийин чыгармачылык менен үй бүлөнү тең салмакта каралыш үчүн эмне кылыш керек экен? Эми баягы эки колдон тең чыгат деген кыргызда сөз бар эмеспи? Үй бүлөнү сактап калыш, үй бүлөнү чыгармачылык менен чогуу алып кетиш бул ар бир инсандын колунан келе бербейт. Баардыгы эле жакшы жашоону тартып киргизип, күйөөсү менен аялы жетелешип паркта түшкөн сүрөттөрүн интернет желесине илип ушинтип эметсе, биз мурун сыймыктанчубуз да, ушундайлар болот, ушундай экен деп көрүп алып суктанып десеңиз. Анан негизи бирок жашоодо көп нерсени мен байкадык, ошол эле ошонун баары баягы интернет үчүн же өздөрүнүн жакын тааныштары үчүн же бирөөлөр үчүн мындай атайын жасалган эмелер болуп калат экен да. Таң калып эле каласың да, эми чын эле жашоодо ушундай экен да деп. Бирок биз 2 уул 1 кызды тарбиялап келатабыз. Биздики деле баягы эми күнүгө эле укмуш жашап атабыз дегенден алысмын, бирок мындай бирөөсү өйдө болуп атканда экинчиси ылдый болуп коюш керек, экинчиси өйдө болуп атканда биринчиси колдоп бири-бирин түшүнүп турса эле, бул турмуш деген билдирет да, турмуш деген билдирет деп коет го. Турмушуп анан турсаң, анан ошондо уланат. Турмуш болот десеңиз. Ошон үчүн ар бир нерседе баягы үй бүлөдө биринчи орунда ушул баягы экөөнүн мамилеси, ынтымагы. Ал ошону көргөн бала, кызың дагы ошо сен салган жол менен кетет да. Жеке жашоодогу багыттарды азыр кеп кылып атабыз. Анан дагы сиз 3 баланын мээримдүү атасы деп ойлоймун. Анан бул ата болуу кандай багыт берди жашооңузга? Ата болуу оңой, бирок аталык кылыш кыйын дейт го. Мен атамды мен эми түшүнүп атам да. Бизди баарыбызды окутуп, баарыбызга убакытын бөлүп, эми баягы атам чоң алайдагы жайлоолорго жол салган киши болгондуктан, ал кишинин ар бир эмеси эме болду да. Бир сөз менен айтканда, атамдын кылган эмгектерин көрүп, анан ошол кишидей ата болгуң келет экен да. Адал эмгек менен балдарды бакканга. Анан мен учурда азыр ушу 2 балам менен 1 кызымды карап атабыз да. Бирок бала тарбиялоо дагы кыйын. Алардын да өзүнө жараша пейили болот, мүнөзү болот. Бирок ошо бала тарбиялоодогу эң бир жакшы метод бул баягы сыртта болуп аткан нерсени үйгө алып келбешиң керек, үйдөгү болуп атканы менен сыртка алып чыкпашың керек деген сыяктуу. Анан
баланы ушу тарбиялоодо бир эмеси бар да, мен эч качан тигинин баласын карачы салыштыруу монтип кетиптир, сен дагы эле жүрөсүң дебейм. Мен өткөндө мен бир балам, кичинекей балам эми тентегирээк да. Ошол бир эмеден тапшырмасын аткара албай капа болуп отурган экен. Анан мен айттым, темиш жүрсөң экөөбүз сүйлөшөбүз деп туруп, анан алып кирип туруп айттым, темиш сен деген келечектеги эң мыкты бала боло турган сенсиң. Кутманбай экең дагы, сен дагы кыйынсыңар. Силер деген кыйын балдар ушинтип анан сабактан кыйналып атсаң. Мугалимиң ушинтип бизди эмеге чогулушка чакырып баштаса. Десем эле ойлонуп калды эле, анан айттым, мен сенден чоң эме күтүп атам. Сен болсоң оюнга эметип атыпсың да. Оюнду ойно, бирок азыраак ойноп туруп, сабакка көбүрөөк көңүл бөлсөң, мен сага стипендия жазып берейин өзүмдүн эмемден. Десем, сабакты жакшы окуп, анан мындай өзгөрдү да бала кадимгидей. Себеби анан ал айтты мага, ата мен сиздин ишенген балаңыз экенимди түшүндүм, мен эми мындан кийин сизди уят кылбайм деп кучактап эме кылды да. Бул жерде мен эмнени айткым келди, ошо бала тарбиялоодо ата эненин ролу аябай чоң да. Эч качан бирөөлөргө салыштырбашыбыз керек. Баланы Мен үйдө деле атам ушундай болчу. Бизди мындай тигинин уyu кетти, мунун торпогу кетти, жак эле жатасыңар деген сыяктуу. Эми жайлоодо жүргөндө боз үйдөн угулат го. Ушундай эмелер тор деген апалардын үнүн укчубуз. Менин апам ошо эч унчукпай эле кишини кылып анан бизди тургузуп уюбузду айдап ушинтип эме кылат эле. Анан уядан эмнени көрсөң учканда ошону кыласың деген дагы чын экен деп калдым да. Жашоодогу бир методу мен ушул бала тарбиялоодо ошо салыштыруу жактан жокмун. өтө жакшы экен. Балдарыңызга эмнени үйрөтүүгө аракет кылып жатасыз азыр? Балдарыма мен азыркы учурда буга чейин деле ошол мындай бирөөлөргө капа болбогонду үйрөтөм. Жашоого бир жолу келесиңер, туура жашаганга аракет кылгыла деймин. Анан адал эмгек менен иштегиле деп айтам. Мен сиздерге бир жакшы жаңылык катары айтсам, Бүгүн өзгөчө багыт подкастында өзгөчө бир эмес мына iPhone 16 Pro Max'ты мен эки балам подарка кылышты. Белек кылды. Булар жана декабрда эме болот эмеспи? Жаңы жылга карата аябай элдин баары көчөдө болот. Анан ошондо жанагындай вата бар эмеспи? Ошондойду каерден оптом алышканын билбейм, бирок ошол жерден алып сатып, ошентип менден негизи 200 сом эле сураган сабакка деп эле. Ошол 200 сомун ушундай кылып айфонго алмаштырышты да. Өтө жакшы. Ал балдарыңыз негизи окуучу го, кичинекей балдар, Кичинекей балдар, бирок эми бул дагы болсо мындай. Анан биз жаман болот экен. Кандай сезим болот экен? Бул мындай болду. Мен кадимгидей эле жумуштап отургам, анан ата сумга срочно келе калыңыз деди. Анан мен корктум да, мен бир нерсе болуп кеткен окшойт. Ата деген балаң чакырып атканда сен оюңа биринчи эле эме анын ден соолугу эмеси келет. Темиш экөө сизди күтүп атабыз десе, мен бир нерсе болуптур деп эле болду деп кыжалат менен машинам менен бардым, дагы токтотуп эле кирдим. Кирсем бир телефон саткан баланын жанында туруптур. Анан эмне болду десем эле, атам коркуп калыптыр го деп чоң балам күлүп калды. Анан эмне болду десем, ушул байкеден телефон сүйлөшүп жатабыз дейт. Эмнеге? Өткөндө мен сиз Казакстанга барганыңызда телефонун памяти толуп калды дегениңизде жаман болгом. Эми мен аяктагы продюсерлер менен, ырчылар менен жүргөндү көрүп калат да. Анан тем более сиздики деген iPhone 14. Анан ушу 16 подарка кылалык дедик, темиш көз. Анан мен такалып баштадым, силер каяктан таптыңар акча? Десем, ошо топтошуптур эмеден. Анан жанагы телефон саткан бала айтат, ушундай балдарыңыз бар экен, сүйүнүңүз, сыймыктаныңыз деп ал ошентип атат. Анан канчага берип атасың десем, 160 миңге берип атам дейт. Анан жүрүп эле башка жакты карап көрөлүк дейт. Анан чындап эле акчаңар бар болсо деп тамашалашпайсыңарбы десем, балки темиш кичинекей балам бар, сеткасына салып алыптыр акчасын. Анан ошентип анан бир жерге барып, мен өзүм тааныштарымдан ошо бир аз тигилер айткан ценадан бир аз арзаныраак алдык. Анан
бир мезгилде телефонду ачып берип эметип атса эле мояктан бир эме пайда болуп кетти. Башкача сезим пайда болуп кетти да. Мен ыйла бердим. Ыйла берсем эле кызым менен келинчегим да келип калган экен. Алар ыйлап атат, тигилер кучактап алып ыйлап атышат, ыйлап атсак, сундагылар баардыгы бизди ойлоп калды, бул нерсе болгонго депчи. А бирок баягы кубанычтын ыы бөлөк болот экен. Кубанычтын көз жашы гана болсун деп айткым келет агай. Өтө жакшы. Дагы чыгармачылык жолуңуздагы сапар улагым келип турат. Продюсерлик ишке кантип аралашып калдыңыз? Сиз деген көптөгөн азыркы белгилүү жаштарды алып чыккан инсансыз. Мындай болду да, мен келген жылдары продюсерлер менен иштешип эмнегедир башкача күтөсүң да өзүңдүн жөнүңдө. Мен да кырдагым келип келгем, эмнегедир менин кадамдарым байкасам көбүнчө администраторлук жак экен. Анан ошентип отуруп биринчи Улан Осмон уулун алып чыккам. Улан Осмон уулу андан кийин Жодар Бешим ошентип уланып кетти да. Анан бирок Кудайга шүгүр деп ойлойм. Ал жактан дагы мындай жемиштүү болду да. Себеби мен жүрөк менен иштеймин. Ошол эле кийин Темир Дамирбеков деген балабыз келди. Баягы жүрөгүңдү ачач деген. Ал ыр дагы мен тандоом менен болгон. Ошон үчүн баягы ыр тандоодогу менин эмем табитим мен саткан жок да. Бирок болуп калды эмгеде мындай ушул эле чыгармачыл чөйрөдө өзүбүздүн эмелерибизде болуп калат экен кээде ушундай окуяларчы. Анан сиз айтып кеттиңиз да, чыгармачылык, ырчылык абдан кызыкчумун. Анан продюсерликке келип калдым депчи. Кандай мындай адам баласы кызыккан нерсесине аягына чейин барат го. Эмнеге сиз ырчылыкты таштадыңыз дагы? Таштаган жоксуз, бирок ырчылыкты бир аз алыстап продюсерликке аябай ооп кеттиңиз го. Эме багытым ошол окууларды бүтүп жүрмүн. Дипломдорум экөө тең ошо. Продюсерский тармак, эстрада бөлүмүнүн жетекчиси дегенди бүткөм. Тияктан экинчи дипломумда ал неме режиссураны бүткөм. Анан башкысы ушул неме Алла Тааланын жардамы менен мындай башка бирөөлөрдүн багын ачканга дагы Кудайым чоң түрткү берип атасыз. Себепчи болуп атасыз деп айткым келет. Жаш таланттарды тандоодо сиз эмнеге көңүл бурасыз? Биринчи эле адамдык сапатына көңүл бурам, талантына көңүл бурам. Анан эми баягы омат деген адамды өзгөртөт экен да. Кээде ошол эле мен күткөн мен жакшы нерсени күтүп аткан адамдардан кээде андай болбой калат. Анан ошон үчүн эми бул деле өзүмдү өзүм ушуп коем, ушуну көрмөксүң, жакшы болду, куп болду, ажап болду деген сыяктуучу. Кээде ошол жактан эме аксап калмай адатым бар. Артисттерди даярдоодо негизи алардын кандай сапаты маанилүү? Артисттерди даярдоодо артисттер деген ошо слуху күчтүү болуш керек да, бир нерсени айттыңбы ошону жасаш керек. Биздикинде мисалы үчүн кээде ошол нерселер болбой калат, анан чырдын баары ошонон чыгат да. Биринчи адам өзүнүн позициясы болушу керек. Ошо келген ырчы мисалы үчүн чыгам деген болсо, аракет кылса, изденсе чыгат. Анан түшкө чейин уктап, түштөн кийин туруп алып чыкса, бул эме болбой калат да. Ырыскын Кудайым эрте менен берет дейт го. Ошон үчүн. Сиз таптаган жаш таланттардын арасында кимдер бар азыр? Мен таптаган жаштардын арасында кыздардан Марсиана деген кыз жакшы ырдайт, жакшы чыгармачылыкта өтө үндүү, ошонун үнүнө окшотуп ырдагандар көп болуп калды. Аракет кылышып жүрдү да, мисалы үчүн. Анан Кудайберди Айтбосунов, Мурадил, Темир, Улан Осмон уулу, Жаныбек Оңолбаев, бүт эле менден мындай карап көрсөм баардыгы эмеден мындай шакирттерди тандоодо жаңы болуптун да. Өтө жакшы. Шоу бизнеске келем деген чыгармачыл инсандарга кандай кеңеш бермексиз? Алар да билип алсын да. Шоу бизнеске келем дегендерге биринчиден кандай кеңеш берем? Аларда музыкалык билими болушу керек азыркы учурда. Анан вокал жакшы болсо,
азыр эми конкурстар уюштурулуп атпайбы, ошондой башка мамлекетке барып Кыргызстан желегин желбиретип келсе, ушул сыяктуу ушундай күчтүүлөр келсе деген ниеттемин. Мисалы үчүн ошондой ырчылар бар болгон болсо, аракет кылыңыздар демекмин. Мындай чоң шоу бизнесте кайнагым келем деген болсочу, анан жок мен Кыргызстандын ичинде той топур, концерт дейт турган болсо, анда азыр андай нерсе көп узабай атканын байкап атпайбызбы? Мен келечеги жок десеңиз, кыргыз коомунда өнөр адамдарынын ролу кандай болушу керек деп эсептейсиз? Кыргыз коомунда бул өнөр адамдарынын орду, мисалы үчүн биз ушул Сыймык Бейшикеев, Бекборбиев агаларыбызды көрүп, ошолордо болсок деп ниет кылып келгенбиз да. Ошол сыяктуу эле азыркы биздин өнөр дүйнөсүндөгү адамдар дагы башкаларга үлгү болушу керек. Башкаларга ошо турмушу менен, жашоосу менен, кылган эмгеги менен үлгү болуш керек. Анан ошого карап эл ээрчип кетет да. Биз мисалы үчүн чыгармачыл чөйрөдөгү инсандарды көрүп алып, ушинтип жашайт турбай, ушинтип жашаш керек экен деген ойлор бар болчу да, ошолорду бүт ишке ашырат элек да. Колдон келишинче депчи. Кыргыз музыкасынын келечеги тууралуу кандай көз караштасыз? Кыргыз музыкасынын келечеги азыркы учурда абдан жакшы. Кыргыз музыкасы өзүңүздөр көргөндөгүдөй күндөн күнгө өнүгүп атат. Өнүгүүнүн жолунда. Ошол эле фольклор тармагы, ошол эле биздин өзгөчө үндөгү таланттар чыгып атат, дүйнөлүк деңгээлдеги ырчыларыбыз чыгып атат мына. Ушул эле биздин кыргыз ырчылары барып дүйнө элдерин суктандырып келип атат. Мен ойлойм, кыргыздын музыкасы, кыргыз үнү Кудайым буйруса абдан чоң келечеги кең. Анткени деген бизде таланттуулар, чыныгы таланттар көп. Ошо таланттарды дагы чыгарам деп иштеп жүрөсүз атайын. Ооба, таланттарды колдон келишинче колдоп аракет кылып атабыз. Өтө жакшы агай. Чыгармачылык болбогондо Лутфил агай кайсыл тармактан өзүн көрмөк? Стоматолог болмок. Эмнегедир ошо кичинекейибизде жанагы тишибиз көп ооруп, таттууну жеп эметчүбүз да, анан ошондо врач болгум келип, тиш тазалап, тишимди арылап алсак деп ошондой берет. Мен ойлочу экенмин да, ойлоп көрсөм ошо врачтар оорубайт окшойт деп ойлочу окшойм да. Анан больницага барсак эле алар карап чыгарып эле айыктырып атса, ошолор оорубайт деп ойлочу экенмин да, көрсө. Жок, жашоо андай эмес. Ооба. Жашооңуздагы эң чоң багыт бурулушу кайсыл учурда болду? Багыт бурулушу бул менин 2024-жылы болду. Баягы жакшы менен жаман чогуу жүрөт дейт го. Мен апам ооруп жүрдү, үйгө бардык, айылга барып анан туулган күнүмдү өткөзгөн жатсам, атайын бул жакта резюмемди таштап кеткен элем, музыка телеканалына эме болуп атканынанчы. Набор болуп атат продюсерлерди деп. Анан эми илешсек илешти, илешпесек жок деген ойдо эле таштап кеткем. Анан ошонун эми биякта иштеп жүрөт, анан ошо мени тандашкан экен. Анан ошо келип кайра чалып калды, анан келип бул жака продюсер болгондон кийин апама бардым. Барып жолугуп, тилектерибизди айтышып, эми мен деле айттым да, эми баягы кыялым, максатым ишке ашты деп. Жашоодо өз ордумду таап алдым деп. Ордумду баягы бир кыялым, адамдардын көпчүлүгү мына врачтар деле айтып калат го. Көп эле эмеден сурайт экен да, каза болуп бараткан адамданчы. Эмне арманың бар эле десе, ошо жетпей калган ийгиликтери. Бул менин бир ийгилигим болчу, ушуга жеттим. Кудайым мындай ниет кылган элем, ошол орундалды. Анан ошол эле жылы менин ушул продюсер болушумду, ушул каналга келип калышымды эле күтүп тургандай экен да апамчы. Анан 2024-жылы ноябрь айында апамдан айрылып калдык. Анан жаткан жер жайлоосун айтып келет. Бул баягы ойлоном да, эмне үчүн ушундай болду, эмнеге мындай эми баягы ниет кылып, мен ошол өзүм иштеп жаткан каналга
Алтын апа деген ырымды тартканбыз да клибин. Анан апамдын ушундай сүйүнгөнү эсимде турат да. Баягы сенин клибиңди албай койгон каналга директор болдуңбу деп. Ооба десем, ой молодец. Ой жашаң балам, жаша балам деп сүйлөчү да. Жаша балам деп анан апамды тартканбыз да. Эртеден кечке нан жаап жатканын, эми эненин бир күндүк жашоосун көргөзгөнбүз. Анан эми ошол учурда да ошол эле мен ырдаган ырга ушул жакта иштеген продюсер өзү клип тарткан экен. Эми биз ал мафияны деле билбейбиз да ал учурда. Анан эмнегедир меники өтпөй калды, бирок биздики аябай жакшы тартылган болчу клип. Анан кийин эми бул жака келгенден кийин билип атпайм, жашоодо ушундай турбайбы, өзүнүн кызыкчылыгын алдына коюп. А мен болсом тоого барып апамды кошуп тартып ушинтип келип өтпөй калган клип. Анан ошол клибибиз кетпей калды да. Ошо каналдан. Анан бирок Кудайдын ушундай эмеси, кудурети күчтүү экен. Баягы айтып койт го, сен күтүүсүздөн келген ийгилик катары билдим да муну. Анан ушундай таң калыштуу нерселер болду. Мен өзүм дагы таң калып калдым да. Ушунча баягы кыял кыласың, максат кыласың, орундалат. Анан жетекчи болуу деле ар бир адамдын кыялы болушу керек. Ооба. Анан ошол кыялдардын бири болгондо дагы өзүңдүн мындай күткөн кыялың орундалганы баягы күткөн күн келди дегендей эле болду да. Ошон үчүн тынбай аракет кылып, эми бирок энем өлгөндөн кийин мага кадимгидей кыйынчылыктар болду. Өтө кыйналат экенсиң мындай. Что менде бир апам бар. Анан баягындай эле элестетип чалып аласың. Бирок жок экенин түшүнүп, анан токтоп калат экенсиң да. Ошо сиздин сурооңузга ушинтип жооп берет элем. Мындай жашоодо ошо бурулуш, менин жашоомдогу чоң бурулуш ошол. Багыт подкастында адаттагыдай эле бизден бир нече кыска суроолор жана түз суроолор болот. Ошого бат-баттан жооп берсеңиз, Сахнадагы эң уят учур. Сахнадагы эң уят учур баягы кол чаппай коюусу. Акыркы жолу өзүң чоң рахмат деп алып кирип кетесиң, ошо жаман да. Өтө десеңиз, ырчылар үчүн өтө чоң жаман экен да. Акыркы жолу ыйлаган күнүңүз? Кече эле ыйладым. Жакшылыктын көзүнө ашып айтор? Жок, апамды саган ойладым мен. Мен да башкача болуп кетти негизи. Ким менен дуэт кылгыңыз келет? Жакында ошо Сайкал экөөбүздүн дуэтибиз чыгат. Сайкал Садбакасова. менен. Өтө жакшы, күтөбүз. Кайсыл ыр өзүңүздүн визиткаңыз деп атайсыз? Мен визиткам ошо шүмшүк. Ошол менен эле кеттиңиз го. 85-86 баспай калды окшойт сага. 86-85 ал эме болду. 2002 жылындай популярдуу болду ал. Седенде 85-жылкы, 86 жылкыларга өтө эме болду. Анда сиздин визиткаңыз шүмшүк. Жашыруун талантыңыз биз билбеген? Жашыруун талантым меники ушул эме. Ырдын сөзүн өзүм жазам. Киного сценарий жазам, клиптерге сценарий жазам. Ушуну көбү биле бербейт. Андан сырткары жанагы монтаж тармагында жакшы өздөштүргөм. Жакшы өздөштүргөнсүз, Ыр жасап атканда биринчи обонго басым жасайсызбы же текстине басым жасайсызбы? Мен айттым го, ошо шаңдуурлар болсо эле ошолор менен ору берем да мен. Анан бирок башка бирөөлөрдүкүндөгүдөй мындай биринчи бир кетип барат, өзүнчө обон пайда болуп калганда шарт диктофонго жазып коймой адатым бар, бирок жалаң шаңдуурда да. Анан биринчи обон же сөз эмес, мындай эмени чыгарып коем, обонду чыгарып коем, анан анан текстине сөзүнө басым жасайсыз. Анан кайра сөзүн чыгарып коем, обонун эметебиз ушундай да. Бири-бирине далы келтирип аракет жасай турбайсыздарбы? Жан дүйнөңүз эмнени кылып турат азыр? Жан дүйнөм азыр ушул баягы апамды сагынгандыктанбы, ошо апамды көрсөм деген эле нерсе көп жашап атат да менде. Акыркы кетпей атат ал.
Бүгүнкү подкастта өзү соңуна келип жетти. Сиздин алтын болгон убактыңызды биз үчүн бөлүп бергениңизге ыраазычылык айтамын агай. Бар болуңуз ар дайым. Чыгармачылыгыңызга балбан ийгиликтерди каалаймын. Балдарыңыздын сый урматын көрүңүз. Биздин багыт подкастында ар тармактуу багыттарды кеп кылдык. Бир учурда чыгармачылык, бир учурдагы жеке жашоо өтө кызыктуу подкаст болду деп ойлоймун. Эгерде сиздерге жаккан болсо, мен өз максатыма жеттим. Кийинки подкасттан көрүшкөнчө.